Assalamu алейкум, урматтуу Иса Аслов YouTube каналыбыздын катталуучулары. Туугандарым, ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Буюрса, мындан бир 20-25 күн алдын Нуржан эжебиздин видеосун чыгарганбыз. Алла разы болсун баарыңыздардан. Жакшы поддержка берип, 350 миңдин тегерегинде тыйын топтолуптур. Рахмат. Буюрса, канча калды эже амандашып? Баарыңарга жакшыңарбы? Азыр 350 миң ютубтан чогулду. Анан ушу өзүбүз иштеп коштабыз, нарактарын ошо баардык общий топтогон акчабыз ошо $15,000 болду. Эми ошо өз 25 миң дегенде да $10,000 жетпей турат. Баягы жан көрүп аткандарга кандай оору, ошону кыскача Ошо эки бөйрөгүм иштен чыгып калыптыр, иштебей калыптыр. Эме терминальная почечная недостаточность деп койду. Ошо мен билбей эле барып бөйрөгүм эч ооруткан жок. Азыр деле оорутпайт. Билбей эле барып ошо бөйрөгүм шишип, давлениям көтөрүлүп барып эле анан бөйрөгүм иштен чыгып калганын айтышты. Ошентип сразу эле диализге салышты. Азыр ошо черезден барып ошо диализде ошо искусственный аппаратты. Ошо жерде почкам эме кылып канымды тазалап турушат да. Черезден тазалатып турам өзүм бөйрөгүмдүн ордуна. Ошо бөйрөгүм азыр иштебей эле. Эми ошо только меники ошо только трансплантация кылдырыш керек экен. Анан бөйрөгүм иштеп кетет деген үмүт жок, сенде живой ткань калбаган дешти да. Жакын арада Түркияга барып операция жасатыш керек. Ошо $10,000 тыйын керек болуп атат. Дагында болсо жардам берсек жакшы болот эле. 100 рубль, 150 рубльден болсо дагынчы. Орозонун күнүндө сооп келишип калыңыздар туугандар. Темаларга көңүл бурбастан. 3 баланын энеси эжебиз. Жолдошу күнү түн иштеп, бүгүн үйдө эмес экен келсек. Бүгүн тарттык элек. Туугандар, аманда туруңуздар. Эжебизге жардам берип коюңуздар. Бардыгыңыздарга Алла разы болсун. Чалып, которуп, поддержка кылып аткандарыңыздар үчүн чоң рахмат. Анан туугандар, ошондон айта кетелик. Чалып көңүл айткандар бул жакшы, ооба. Күнчө ооруду эле, паланча ооруду эле, ушундайбы, кандай эле депчи, бул жакшы, бирок 120 адам көрсө да бизди, эми бизди 20 миң деген, 60-100 миң деген адамдар көрсө, оор болуп калат экен да, баардыгыбыз чалып эле айта берсек. Ошол жакшы сөздөрүбүздү лайк басып, же болбосо комментарияга калтырып кетсек дагы боло берет туугандар. Аманда туруңуздар, оорубаңыздар дегендей. Анан ошол Москвада көп чет жерде көп жүрөбүз. Кири чыкты болуп калса, сүйнөгабызга кайрылыңыздар. Без задержка алып барып алып келип, өздөрү жардам беришет. Ошол жерден базадан текшерип беришет. Жолдо без проблема барып келесиздер туугандар. Өзүм дагы барып келдим. Рахмат баарыңыздарга. Ушул өзүмдүн жеке каналым. Ооба. Лайк басып, комментария жазып, подписаны басып коюңуздар туугандар. Рахмат баарыңыздарга. Тынччылыкта, аманчылыкта жолугуп жүрө элек эже. Ишиңизге киргенче буюрса ойлонбоңуз. Топтуу болот, ал тыйындаган топтуу болот. Барып жүгүрүп кетесиз буюрса. Рахмат баарыңыздарга.